Коронавирус жұқтырып алғандардың арасынан 12 кишинин абалы оор, алардын 5-өө жандандыруу бөлүмүндө жатат. Коронавирус жұқтырып алгандардын саны жалпысынан 590-га жетти. Учурда республиканын ар кайсы аймактарында 367 бейтап дарыланып жатат. Өткөн суткада дагы 7 медицина кызматкеринин коронавирус жұқтырып алганы аныкталды. Ал эми бүгүнкү күндө 6 дарыгер айыгып кайра кызмат ордуна кайтып келди. Мындан сырткары 5 орто медицина кызматкери жана 2 башка кызматкерлер ооруну жеңип чыккан. Туркиядан келген кыргызстандыктардын анализи таза чыккандан кийин үй карантинине чыгарылганы маалым болду. Мекендиштер Туркиядан алып келинери менен Ак Кеме мейманканасына жеткирилген. Ошол жерден эле бардыгына лабораториялык тесттеулөө жүргүзүлгөн. Анализдердин жыйынтыгы таза чыккандан кийин телефондорун атайын тиркемелерди көчүрүп берип, анкета толтуртуп, үйүндө шарты барларды атайын автоунаалар жеткирген. 7 апрелде Стамбулдан Бишкекке чартырдык каттам менен 212 кыргызстандык алып келинген болчу. 21 апрелге карата Казакстанда коронавирус инфекциясын жұқтырған 97 жаңы жағдай катталды. Бүгүнкү күндө Казакстанда COVID-19 илдетин жұқтыруу боюнча жалпы сан 1944 учур деп катталууда. Анын ичинде көпчүлүгү Алматы, Нур Султан, Кызыл Ордо менен Карагандада көбүрөөк. Буга чейин COVID-19 илдетин жұқтыруунун жогорку чегинен өтө электигин Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев Твиттердеги баракчасына жазган. АКШнын чалгындоо кызматы Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын ден соолугунун абалы кандай экенин текшерүүдө. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазышууда. Пхеньяндын башчысы Ким Чен Ын бир нече күндөн бери расмий иш-чараларга катыша электигин жана чоң атасы Ким Ир Сендин туулган күнүнө арналган эскерүү зыйнатына келбеген айтылган. Лидердин жоктугун байкаган жалпыга маалымдоо каражаттары анын абалы башынан өткөргөн операциядан кийин начарлап кетиши мүмкүн деп болжошууда. Ар кечти ар таңда боздоп сайрап, армандуу сезимди козгоп сайрап, бир булбул булугуп келет күндө, биз жүрүчүң алмабакты болжоп сайрап. Төкмакын Элмирбек Иманалиевдин сөөгү эртең аларча көрүстөнүнө коюлат. Өнөр адамы 42 жашында оорудан улам каза болгон. Кыргызстандыктар анын дайыма жылмайып гана жүргөнүн, асыл сапаттарга ээ, сейрек жан эле дешип жоктошууда. Кейген эл журт өзгөчө абал учурунда актаңдай акын менен коштошуп, акыркы сапарга узатууга көп адам бара албай калышаарын айтышууда. Буга чейин акындын күйөө баласы Мирзат Муканов Facebook баракчасына аз киши болсун деп жатышат, туура түшүнөбүз деп жазган. Көптөгөн интернет колдонуучулар акындын өзүнө таандык болгон ырсаптары менен эскерип, жасалма бай менен бийге жагынбас акын эле дешүүдө. Элмирбек Иманалиев мамлекеттик башкарууда кемчиликтерди тартынбай сындаган жайы бар. Ак үйдөн гана бүгүн пайда жок. Акындын иши шу декен, айткандан бөлөк айда жок. Кеткенинен да пайда жок, келгенинен да пайда жок. Кең келес укпайт эл угат, бүгүнге ишти гана айтам айла жок.